Президент Садыр Жапаровдун 8-9 ноябрда Өзбекстан Республикасына болгон иш сапар аяктады. Садыр Жапаров Ташкент шаарында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Өлкөлөрдүн лидерлери кыргыз-өзбек эки тараптуу кызматташтыгынын актуалдуу багыттарын, атап айтканда достук мамилелерин, стратегиялык өнөктөштүктү чыңдоо, Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы көп пландуу кызматташтыкты кеңейтүү маселелерин талкуулашты. Иш сапардын экинчи күнүндө мамлекет башчысы экономикалык кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кезектеги 16-чы саммитине катышты. Садыр Жапаров өз сөзүндө экономикалык кызыкчылыктардын жалпылыгынан негизделген аймактык жана региондор аралык интеграциянын келечекти көрө билүүнүн негизги элементи болуп саналаарын белгиледи. ЭКУ заманбап шарттарда интеграциянын эффективдүү куралы болуу үчүн эбегейсиз потенциалга ээ. Президент ошондой эле ЭКУ алкагындагы кызматташуунун өнүктүрүүнүн негизги багыттары боюнча көз карашын билдирди. Жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине сурак берди. Эл өкүлүнүн айтымында ал күбө катары чакырылган. Кайсы иш менен деп ойлойсуз? 2 жыл алдын Сырлыкта шайлоо өткөн, ошол боюнча менин тарапташтарымды алып кеттик, 10 күндөн ашкан. Мени жакшап, күбө катары чакырдым. Эске салсак, Азаттык бир мандаттуу Свердлов округунан депутат болгон Шайлообек Атазовдун мандатына байланыштуу маселе жаралгандыгын, шайлоодо ага иштеген бир канча тарапташы сурак бергендигин кабарлаган. Кийин бул тууралуу депутат өзү да тастыктап, президентке жана УКМК башчысына кайрылуу жолдогон. Бүгүн 9 ноябрда Жогорку сот Вечерний Бишкек гезитинин Кактус медиа басылмасына каршы доо арызы боюнча чечим чыгарган жок. Соттук коллегия кеңешүү бөлмөсүнөн чыгып, иш кайра жылдырылгандыгын айтып, кийинки соттук отурумду 10 ноябрга дайындады. Азыр сот процесси бүгүн баарын айтып өттүк, тараптардын баарын угуп, соттук кеңешүүгө бөлмөсүнө кеткен болчу. Кайтара жандандырып, эми эртең саат 9-га калтырылды. Эмне себептен мындай болуп калды, бизге да белгисиз. Чечим чыгыш керек болчу. Былтыр 29 октябрда Кактус медиа сайтына Вечерний Бишкектин кызматкерлери гезит 1 январдан тарта жабууларын билдиришти деген макала жарыяланган. Вечерний Бишкек бул макалада так эмес маалыматтар келтирилгендигин билдирип, сотко кайрылган жана жалпысынан 50 миллион сомдук доо койгон. Кактус медиа басылмасынын жетекчиси Дина Маслова коюлган доо менен макул эмес. Ал юридикалык жак моралдык зыян тартышы мүмкүн эместигин айтууда. В данном случае кейс, конечно, интересный, то есть по слушанию в первой и второй инстанции сначала казалось, что судья вроде слушает, да, или делает вид хотя бы, что слушает наши доводы, потому что со стороны истца вообще нет доводов, никаких, ни аргументов, то есть в материале дела все это есть. Но, тем не менее, в самый последний момент как-то настроение судей меняется, и они принимают такие решения. Ну, то есть они изначально незаконные. Морального вреда не может быть у юридического лица, и сумма компенсации неадекватная. Изначально истец запрашивал 50 миллионов, 2 инстанции оставили 1 миллион. Ну, у нас по пыткам 50 тысяч максимум, да, присуждает, по другим моральным каким-то кейсам, там элементарные какие-то, очень маленькие суммы. Здесь миллион. Из-за одного слова миллион просто не может быть никакого ущерба. Тем более, самое абсурдное же, мы судимся из-за статьи о том, что газета не выходит, а она не выходит до сих пор. Белгилей кетсек, быйыл 23 майда Бишкектин 1 райондук соту макаладагы маалыматты чындыкка дал келбейт деп таануу тууралуу доо арызды жарым-жартылай канааттандырган. Басылманын журналисти Дилия Юсупова 500 000 сом, Промедиа Плюс коомдук фонду 500 000 сом төлөөгө милдеттендирилген. 4 сентябрда апелляциялык арыз Бишкек шаардык сотунда каралып, райондук соттун чечими күчүндө калтырылган. Баткен районунун чек ара отрядынын келишимдик негизде кызмат өтөп жаткан аскер кызматкери 8 ноябрда спорттук иш-чаралардын жүрүшүндө коопсуздук эрежесин бузуудан улам каза болду. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Алдын ала маалыматтар боюнча спорттук иш-чаралардын жүрүшүндө 1996 жылы туулган прапорщик баш мээсинен оор жаракат алып, Баткен облустук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жеткирилген. Медициналык жардам көрсөтүлгөндүгүнө карабай ал каза болгон. Учурда соттук медициналык экспертиза дайындалып, факты боюнча тиешелүү органдарга маалымат берилип, окуя болгон жерге Баткен гарнизонунун аскер прокуратурасынын өкүлдөрү жөнөп кетишкен.
Саламаттыкты сактоо министрлиги таштанды челектен табылган жаңы төрөлгөн ымыркайдын абалы тууралуу маалымат берди. Ведомстводон билдиришкендей, Бишкектеги номер 1 төрөт үйүнө апасы жок жаңы төрөлгөн ымыркай жеткирилген. Эркек баланын салмагы 2210 граммды түзөт, ал убагында жетип төрөлгөндүгү менен салмагы аз болгон. Баланын белгисиз шартта төрөлүшү катуу гипотермиядан абалы оор экендиги белгиленет. Жандандыруу бөлүмүндө балага дароо бардык керектүү медициналык жардам көрсөтүлдү. Бүгүнкү күндө дарыгерлер баланын абалын туруктуу деп баалашууда. Кычкылтексиз формула менен тамактандырып, инкубатордо дарыланып жатат. Балага бардык оптималдуу шарттар түзүлүп, байкоо улантылууда деп жазылат министрликтин маалыматында. Баланын ооруканага түшкөндүгү боюнча Октябрь райондук милициясына кабар берилген.